Бишкектеги көчөлөрдүн биринде аялын сабаган жаран кармалып, ага карата кылмыш иши козголду. Кече 11 апрелде социалдык тармактарда Бишкекте кызды сабап жаткан видео тараган. Аталган жаран милиция кызматкерлери тарабынан кармалды. Бул тууралуу 1 май рейбинин маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, 11 апрель күнү саат болжол менен 19:00 чамасында 102 кызматына Кустоянский жана Дон Сяопин көчөлөрүнүн кесилишинде үй бүлөлүк жаңжал болуп жатат деген маалымат келип түшкөн. Айтылган экен милиция кызматкерлери барышып, маалыматты тактаганда 1992 жылы туулган ШЖ аттуу жаран өзүнүн 1987 жылы туулган Юны аттуу аялын сабагандыгы белгилүү болгон. Аталган жаран 1 Май райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилген. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине 266-берене бейбаштык менен катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Бардык тийиштүү экспертизалар дайындалды. Учурда тергөө иштери уланууда деп билдиришти 1 Май рейбинен. Маалымат булагы Супер Кейджи сайты.